Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр математика сабагы. Баарыбыз китеп-дептерибизди алып, аралыктан окуу боюнча даярданып күтүп олтурабызбы балдар? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы мисал маселе иштөө. Ал эми сабактын максаты биз өз алдыларыбызча мисал маселелерди чыгара алууга көнүгөбүз, үйрөнгөндөрүбүздү турмушта пайдалана билебиз, жана бири-бирибизди уга билүүгө, сыйлоого тарбияланабыз балдар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу балдар? Эң жакшы. Анда мисал маселе иштөөнү баштадык. Номер 991 мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Мында балдар, аралаш аттуу сандарды бөлүүгө жана көбөйтүүгө мисалдар берилиптир. Карагыла, анда баарыбыз түшүнүп алалы. 4 сом 50 тыйынды бөлөт экенбиз 15ке. Буну кантебиз? Бул аралаш аттуу сандарды бөлүүдө биз бир аттуу санга айлантып алабыз. Демек 4 сом 50 тыйынды тыйынга айландырабыз. 4 сом 50 тыйыныбыз 450 тыйын болот экен балдар. Эми 450 тыйынды 15ке бөлсөк болот балдар. Анда 450 тыйынды 15ке бөлсөк 30 тыйындан келип чыгат экен. Мынакей түшүнүктүү болду балдар. Эми ошентип эле 5 килограммды бөлөт экенбиз 40ка. Аны кантип бөлөбүз? Ойлонгулачы балдар. Туура айтасыңар балдар. Демек 5 килограммды биз граммга айландырып алабыз. Демек 5 килограммыбыз 5000 грамм болот. Эми бөлсөк болот. 5000 граммды 40ка бөлсөк 125 грамм болот экен балдар. Мынакей түшүнүктүү болдубу? Анда дал ушундай кылып калган мисалдарын өз алдыбызда иштейбиз балдар. Кана балдар, калган мисалдарда дал ушундай кылып аткарып алдыкпы? Азаматсыңар. Анда кийинки 992 маселеге карайбыз. Жашылча дүкөндө алманы 5 килограммдан 23 пакетке салгандан кийин ар биринде 50 килограммдан болгон 10 корзина алма калды. Бардыгы канча килограмм алма бар эле дейт. Кана ойлонгулачы балдар, кантип чыгарабыз? Келгиле анда чогуу аткарабыз балдар. Демек 5 килограммдан 23 пакетке салып атат, Демек 5 килограммды 23кө көбөйтөбүз. Кийин 50 килограммдан болгон 10 корзина алма калды дейт. Демек аны да көбөйтөбүз. Анан экөөнөн чыккан санды эмне кылабыз? Бири-бирине кошуп коет экенбиз. Ошондо жалпы канча килограмм алма бар экендиги келип чыгат экен балдар. Демек 5 килограммдан 23 пакетке 115 килограмм алма салыныптыр. Ал эми 50 килограммдан 10 корзина алмабыз 500 килограмм болот экен. Демек 115 килограммга 500 килограммды кошсок 615 килограмм болот экен. Демек жообу 615 килограмм алма бар экен жалпы. Түшүндүкпү балдар? Азаматсыңар. Анда дептерлерибизге көчүрүп жазабыз. Жазып алдыкпы балдар? Эң жакшы. Анда 993 мисалга карайбыз балдар. Мында кандай сандар берилген? Ар бир белгисиз санды тамга менен белгилеп, теңдеме түзүп жазгыла дептир. Кана балдар, кантебиз ойлонгулачы? Анда балдар, кана Асын иштеп баштайбыз. Сандан 18 кемитсе 40 болот дейт. Кандай теңдеме түзөбүз? Ойлонгулачы? Туура. 2 кемити 18 барабар 40 болот экен, Демек, буну иштесек, карагыла. X барабар 40ка 18 кошобуз. X барабар 58 болот экен теңдеменин тамыры. Ордуна тууралыгын текшеребиз, ордуна коюп 58ден 18 кемитсек барабар 40 болот экен. Демек, теңдемебиз туура түзүлгөн. Кийинки Б'сын карайбыз балдар. Сандын 5тен 1 бөлүгү 8 дейт. Карагылачы балдар, буга кандай теңдеме түзөбүз? Ооба, демек Z бөлүнгөн 5 барабар 8 болот экен, Анда чыгарабыз бул теңдемени балдар. Z барабар 8 көбөйтүү 5 деп табабыз. Z барабар 40 болот экен. Ордуна коебуз. 40-ты 5ке бөлсөк барабар 8 болот экен. Демек теңдемебиз туура чыкты балдар. Эми В'сын карайбыз балдар. Мында сандан 3 эсе чоң сан 30 дейт. Буга кандай теңдеме түзөбүз? Туура. B көбөйтүү 3 барабар 30. Эми теңдеменин тамырын табабыз балдар. B барабар 30 бөлү 3. B барабар 10 теңдеменин тамыры 10 чыкты. Ордуна коебуз 10ду 3кө көбөйтсөк барабар 30 болот экен. Түшүндүкпү балдар?
мына ушундай кылып дептерибизге көчүрүп жазабыз. Жакшы балдар. Анда кийинки 994-чү маселеге өтөбүз. Мында балдар жагы 4 сантиметр болгон квадрат менен жактары 8 сантиметр, 2 сантиметр болгон тик бурчтуктун периметрлерин жана аянттарын салыштыргыла дептир. Анда балдар, биринчи биз жактары 8 сантиметр жана 2 сантиметр болгон тик бурчтуктун аянтын жана периметрин табабыз. Демек, периметри 20 сантиметр болот экен, ал эми аянты 16 сантиметр квадрат болот экен. Түшүнүктүү болуп атабы бизге? Эми жактары 4 сантиметр болгон квадраттын периметри менен аянтын табабыз балдар. Биз билебиз балдар, демек периметрин тапканда жактарынын узундуктарын кошуп коебуз. Ал эми аянтты тапканда узунун туурасына көбөйтүп табабыз. Демек, жактары 4 сантиметр болгон квадраттын периметри 16 сантиметр, ал эми аянты 16 сантиметр квадрат чыгат экен. Анда периметрлер менен аянттарын салыштырып жазып коебуз балдар. Түшүнүктүү болду? Эң жакшы. Мынакей балдар, биз силер менен бир нече мисал маселелерди иштөөгө жетиштик. Анда эмесе баарыңарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эми үйгө тапшырма балдар. Номер 995, 996 жана 997 мисалдар. Түшүнүктүү болду тапшырма балдар. Азаматсыңар. Анда сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.